Assalamu alaikum туғандар. Az kişinin toplu olsun eller. Assalamu alaikum туғандар. Мен Москва шарынан прямо эфир кылып атам. Тынчстануу менен прямо эфир кылып атам. Баягы эле чечилбей келе аткан жер суулар боюнча сөз кылгым келип атат. Аябай тынчсыздануу менен, аябай кабатыр менен прямо эфир кылгым келип атат. Ошо тынчыбаган чек ара маселелер боюнча силер дагы айткыла, силер дагы дегиле, силердин дагы жериңер турабы, силердин дагы сууңар, силердин деле ошо кийинки урпактарыңар, силердин деле балдарыңар жашайт ушу Кыргызстанда турабы, ошол жерлерде, ошо суулардан пайдаланат турабы, урпак улагыңар келеби, балдарыңар кененирээк жашасын дейсиңерби? Айткыла, дегиле, жер, суу, бир карыш, бир тамчы суу берилбешин талап кылгыла. Биз кеч болуп электе алып калсак болот. Кеч болуп электе алып калайлы, тугандар. Эч нерседен уялбагыла, тартынбагыла, до конца деп коюшат го, до концалар. Ошондой болуп тургула. Азыр кеч болуп элегинде чечип калайлы. Ошо сууларды, жерлерди алып калайлы. Бул жер менен суулар Садыр Жапаров менен Ташиев атасынан, апасынан калган жер эмес. Ал жалпы Кыргыздын жери, суусу турабы? Өзүм мен кыргыздар Россияда, башка жерлерде мигрант болуп иштеп атып, кыйналып жүргөнүбүз аз келгенси, эми аларга тынчстанып, аларга нерв кетирип, эми бирөттөлү жүрөк оору кылып бүтө турган болду да буларчы. Айткыла, дегиле силер дагы. Унчукпай отуруш, бул өзү чыккынчылык, өзү кылмыш, тугандар. Кантип билип туруп, көрүп туруп, жериңерди, жерибизди, суубузду берип кое алабыз? Айткылачы. Айткыла. Чыккыла, талап кылгыла. Керек болсо Ташиевдин, Садыр Жапаровдун кетишин, отставкасын талап кылгыла. Не кереги бар мындай чалакы, чыккынчы, саткын жетекчилердин? Ачык эле айтыш керек, не кереги бар? Турабы? Эмне кереги бар ушундай жетекчилердин? Вообще кереги жок. Бир күн да турбаш керек. Ушунчалык койдой жошу элбизби? Кандай бул не деген эл болдук, Светти кымбаттап атса дагы, сөздөрү жалган болуп атса дагы, ондогон сөздөрүнөн кайтып атса дагы, унчукпай отурабыз. Айткыла, оско талкан салып алып отура бергендей болбойлу да. Айланайын, бул курсак, кара курсак тоет. Биз эртең эле убакыт келет, өлөбүз. Кийинки урпактарды ойлойлу, мына кийинкилерди ойлоп жашайлы, же мурдубуздун учунан эле алысты көрө албайбызбы? Азыр могу депутат чимкириктерге, маңкаларга эме кылып койсок, коюп койсок, булар мекенди сатканга да тайбайт буларчы. Булардын ушу бизнеси, жыйнап алган байлыктары аман турса болду буларгачы. Ташиев менен Садырчы чичип берсем богун жегенге даяр болуп турат буларчы, ачыгын айтканда. Чынында жаның кейгенин айтасың да. Бир нерсе болсо эле ошо УКМКнын кызматкерлери барып аңдыйт экен, коркутат экен. Алсыз бийлик, арсыз бийлик, арам бийлик, ошентип коркутуу менен, үркүтүү менен, зордук менен ошондой иш кылат. Кызматынан пайдаланып,
кызмат абалынан пайдаланып ошондой жолдорго барат өз элинечи. Акылдуу бийлик эч качан андайга барбайт, эсептешет, эли менен эсептешип, элин сөзүн угат, турабы? Эл деп жашайт нормальный жетекчи. Жаман нерв болду, ошол Өзбекстанга барат дегенден берчи өлө нерв болуп, бир нормальный жеген ашыбыз дагы аш болбой, тамагыбыз дагы аш болбой, бир балакеттүү күндөр өтөт. Мына мекендеген кыз уулдар айткыла да, эмне уяласыңар, эмне силер уят иш кылып атасыңарбы? Өзүңөрдүн жергиңерди коргоп атасыңар. Турабы? Айткыла. Көрүнүп турбайбы, несин колдойсуңар, жанагы чимкирик маңкалар, арамзалар, дакансалар. Несин колдойсуңар ушу Садырдын Ташинин? Несин колдойсуңар, сөздөрүнөн кайтып атса, бир сөзү тура келбей атса, көрүнүктүү иштерди кыла албай жатса, 6 ай болду, кылам деген жетекчичи бир күндө келип эле четинен камайт, о коррупционерлердичи, четинен кармайт, коркпойт эч нерседен. Камай албай атат, реформа кыла албай атат, люстрация жок. Турабы? Арзандайт деген сүйети мына кече дагы бай кембагал кылып, кембагалдарга бир аз арзаныраак болот, анан байларга бир аз кымбатыраак болот. Бүт күлкү болду. Келгенден бери күлкү болуп жүрөт. Бу күлкүдөн да уялбайт бу жетекчилерчи. Чындай көрүп атасыңар го өзүңөрдү эле, мында кичине акылы бар адам түшүнүш керек да, түшүнөт да, турабы? Мен дагы мына көп деле эфир кылбайм делчи. Көп деле эфир кылбайм. Ушу жер суулар кетип аткандан жаның кеп айтасың да, айтат кезиң да, айла жок. Кантип айтпай тура аласың? Айткыла дегиле отура бербей. Несі уят, несінен тартынасыңар? Айткыла, чыккыла. Чыккыла, ачык эле чыккыла. Барып, площадка чыккыла, ошо темпероват сууга барып, бозу тигип туруп алгыла. Чакырам мен ошо чыкканга. Талап кылганга чакырам. Талап кылгыла, айткыла оюңарды. Силердин башыңар кезип албайт бияка. Коркок болбош керек анчалык. Анан Facebook'та эле батыр болуп, сүйлөп коюп отура бербей. Менчи даже Москвадан азыр баргым келип калып атат, баргым келип кетип атат ошол жакачы. Мен дагы уш кече жакында келип алыпмын да, мен дагычы Москвага. 1 айдай болду ошойт. Ай менен. Токтоткула лидериңерди, ар бирөөнүн этегин кармап алып, бир-бирден лидериңерди, ошолор макул уруксат берсе колдойбуз, чыгабыз, уруксат бербесе чыкпайбыз. Айланайындар, токтоткула. Только жерди, сууну бербегенге талап кылгыла. Ошо Өзбекстандын келишими боюнча полный жокко чыгаргыла. Вот мына бирөө жазып атат, сен пидорас бакыттын авазы дейт. Мына эме звук келди силерге? Мессенджерден. Вай билин. Мындайлар айта берет. Мен үйрөнүп калгам, мен коркута албайсыңар. Мен бир Кудайдан корком. Мына келер мен адрестеримен айтам. Келгиле. Не кыла аласыңар? Колуңардан пок келеби? Садырдын бит жалаяктары. 1000 жолу жазсыңарбы? 1000 жолу жазсыңар ошойт, личкаларга чейин, комментарийлерге жазып, антип кетем, минтип кетем, чышкактар, кегилечи. Келгиле мына Москвадамын мен. Номерлеримди чейин берем. Кыргызстандагы адрестеримди чейин берем, макулбу?
эксперт, диван эксперт болгоннор. Чакыр камап итак эле укмкалар бүт четинен коркутуп атат. Кама беребиз, жайла беребиз, онтип кетебиз жакындарыңа чейин деп. Ошол элеби келгиле. Камагыла, канчабызды камайт экенсиңер? Канчабызды камап түгөтө алат экенсиңер? Аркасы эмне болор экен көрөбүз. Алсыз бийлик, коркок бийлик ошентип коркутат. Ошондой жолдорго барат. Башка мези жетеби башка жолдорго? Акылдуу жолдорго жетеби? Эмне кылат? Чече албасам эмне кылат анда жерлерди берип, сууларды берип турабы? Тимге чече албаса, жер сууларды тимге кыла? Кийинки урпактар акылдуу, билимдүү, көрөгөч урпактар келип өстөрүп чечет. Турган нерсе спорный болуп тура берсин. Өлсөк бир-экөө өлөт да. Жер үчүн, мекен үчүн, суу үчүн өлсөк өлүппүз да. Чынды жаның келген айтасың да. Кама өрөбүз, кама өрөбүз. Кама, мына мен Турдалиев Кубанычбек Ибрагимович. Камагыла, камаш. Качанга чейин камайсыңар? Камайбыз деп коркутасыңар. Акаевдагы, Бакиевдагы, Атамбаевди камайым деп коркутуп, аягым эмне болду? Бул кетиште аягы жакшы болбойт өздөрүнөчү, өздөрүнө. Бир акмак жазып эле атат өзүнчө кыйналып. Мага чал деп. Чалганда эмне чечилет? Не дейсиң? Не кыла дейт элең? Ошо баягы сасык сөздөрүң айтасың, антип берем, минтип берем. Башка эмне кыла, реакция кыласыңар? Акыры жер сууну берип атканда ошо Кемпир Абадтын жанындагы районго, элге, айылга барып бир чогулуш кылдыбы ошо Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевдер бир чогулуш кылдыбы, элден сурап койдубу? Мына мен Алапка районунун Өрүктү айыл өкмөтүндө жашайм. Ошо Орто Токой суу сактагычынын жанында жашайм. Ошо боюнда жашайбыз. Бир барып койгон жок, бир элден сурап койгон жок. Сураш керек да, ал эмне Ташиев менен Садыр Жапаровдун эмне атасынан калдыбы, апасынан калдыбы, же бир урук туугандарынан калдыбы? Ал жерлер кан төгүлүп, канча деген кан менен боёлуп, канча талаш тартыш менен сакталып калган жерлер, алар. Кандай баш жетпейт. 20 скорыйды, 20 темирди не кылат 20 темирди? Эшек арабадай болуп эртең 1-2 жылдан кийин жок болот ал, бузулуп, чачылып. Скорыйга алданат, ширин сөздөрүнө алданат. Анан мынча жер бердиле, мынча жер алдык деп. Бир суу сактагычка 1000 гектар, 10.000 гектар, 100.000 гектар берсем албаш керек. Суу деген эң керектүү нерсе. Сууга алтынны дагы, алмазыны дагы, темирилериңи да башка баалуу металлдарыңа чейин албаш керек алынчы. Суу деген өмүр бою кызмат кыла турган, түгөнбөй турган, урпактарыбызга чейин кала турган нерсе ал. Кандай түшүнбөйт жанагы абаңар? Кандай адамдар жетекчи болуп келген билбейм. О дагы өзүнүн адамдары өзгөн баткенге карайт деп жүрүшөт. Ошо баягы система, баягы эскилер келип атат. Ошолордун туугандары, бөлөлөрү, жердештери, кудалары. Туура эмес айтып атсам, мен мага бир дагы тыйын жок. Мен бир дагы чиновникти колдобойм. Мага ошо жер, суу бүтүн бойдон Кыргыз мамлекетинин карамагында калса болду. Баштан ары өлүп кеткиле. Бир дагы лидерди колдобойм мен. Анан лидериңерди токтоткула. Мындай жер, суу деген мындай өтө важный нерселер турганда, өтө түбөлүк керек боло турган
нерселер турганда. Могу фейктер, атайын фейктер жалдатып алып, өздөрүн мактатып, могу мына жазып атат, өлө жазып атат. Мен личкаларыма жазып атат мессенджеринче. Жалданма, саткын, акча үчүн ата энеңи сатып бере тургандар, айланайындар, силер аман эле болгула. Силерчи, силерге эки дүйнөчү тозокто өртөнүп өлгүлө да, эки дүйнө кыйналгыла силерчи. Силерге ошамаздык кылсын Кудай бар, Кудай силергечи. Ошо акчага, болбогон акчага сатылып 20-30 миң, 50 миң үчүнчү Кыргыздын келечегине балта чабып атасыңар силерчи. Көпчүлүк элдин, көпчүлүк миллиондогон элдин, Кыргызстандын урпактарына балта чабып атасыңар силерчи. Ойлонбогондор, алысты көрүп албагандар. Булар уят деген билеби? Акча дегенде о өздөрү ам тоң коюп берет бул турушундачы. Не дейсиң? Ачыгын айтасың да. Ай. Кейгенинен айтасың да, кейгенинен сүйлөйсүң да ушу сөздөрдүчү. Айтпайын деген сөздөрдү айтырат да буларчы. Айтпаган сөздөрдү айтырат буларчы. Мамасовду колдоңуз. Мамасовдукуңам, текеңем, Мадымаровуңам, башкаңам колдобойм, уктуңарбы? Иш менен көрсөтө ала элек эч кимме. Бир Кыргызга нормаль жетекчи келе элек али. Бакиев келсе дагы, Акаев келсе дагы, ошо башын алыш керек буларчы. Кечирбейм, мен кечирбейм булардычы. Булардын каталары көп. Өтө көп буларчы. Кечирилгиз. Эл деген адамчы ар бир сөзүнө жооп берет, ар бир сөзүнө ойлонуп сүйлөйт, жети өлчөп бир сүйлөйт. Ар бир сөзүн реакция кылып айткандан кийин, ойлонуп сүйлөгөндөн кийин кылыш керек. Жетекчи деген ошондой болуш керек. Бир сүйлөш керек. Кыла албайбы? Сөзүндө тура албайбы? Назат береби? Анда вообще жетекчи кылбаш керек аларды. О чимкирикөктөр бошкоп колдой бербеш керек аларды. Чынды көрүнгөн жетекчинин этегин кармап колдоп алгансыңар, бөлүнүп 200 партияга бөлүнүп кеткенсиңер. Эми туура азыр мындай таза активисттер, таза эмелер бар. Алар кызматка келелек. Алар азырынча позициясын бербей жакшы келишип атат. Бактыбек Калмаматовдор бир дагы бийликте, эми убагында депутат болгон Калмаматов. Бирок Бабанов боюнча, жер суулар боюнча кыйкырып, чын жүрөктөн айтып келген. Ал боюнча бүт ютубтарда, интернеттерде толтура карагыла. Бирок мындай аткаруучу кызматта келелек алар. Аткаруучу кызматка келсе кылат ал, сөзүндө турат. Мына Гүлжакет Исаковдор деле позициясы жакшы азыр, жакшы кетип атат. Аларды деле колдош керек. Алар бир бийликте келелек, бир лидерди колдобойт алар. Только улуттун кызыкчылыгы, улуттун идеологиясын карманып, таза болойлу деп келип атат. Таза принциптерин карманып атат. Ошолорду колдогула. Эми мына Мадымаров боюнча, Мадымаровду колдогондор ham көп ошо эмесин кармап жүрөт, этегин кармапчы, ал үчүн жанын берем депчи. Туура анын Мадымаров кол койгон ратификациядан, жогорку кеңеште ратификациядан өтө элек, өтпөгөн. Бирок протоколго кол койгон да, буну түшүнгөн адам түшүнүш керек, түшүнөт анычы. Сурагыла түшүнбөсөңөр, тартынбай сурагыла башкалардан, алданып жүрө бербей.
кол койгон, протоколго кол койгон. Бул негиз берип койгон, мындайча айтканда, ошо жерлерди бергенгечи убактылуу договорго кол койгон. Убактылуу болсо ham бербеш керек жерлердичи. Биз алсыз болуп турганда экономикабыз, военный жактан бүт жагыбыздан сылбай болуп турганда убактылуу 20 жыл, 30 жылга убактылуу кол коюп турайлы, кийин кайтарып алабыз деген болбойт. Биз алсызбыз, эч качан андайга кол койбой туруш керек азырчы. Эч качан. Только жер суу боюнча ойношпош керек. Протоколго дагы, ратификациядан дагы өткөзбөш керек алардычы. Мына Бал Чайып Мадымаровдун Каркыра боюнча колу турат. Баткен боюнча, эми Каркыра боюнча полный ратификациядан өткөн, өзүн кол коюлган. Анан Баткен боюнча ратификацияга кол койбогон, бирок протоколго кол койгон. Турабы? Убактылуунча договор кылганбыз деп. Ага койбош керек эле. Эми мындайча айтканда, ошол жердин берилишине негиз берди да, турабы? Бирок Каркыранын акта кол коюп өткөзүп беришти. Анын актан нормально билимдүү адамдар, нормально түшүнгөн адамдар аны билет. Миң актанса дагы, тили будай куйрулмак түгүл, куйруп талкан кылып берсе дагычы, ал чындык. Кылганбы кылган деп айтабыз. Мен эч качан жер, суу, ушундай улуттук эң важный нерселерди бергендерди мен кечирбейм дагы, аларга жолобойм дагы, ачыгын айта берем, кылгазың деп. Чындай, чын. Айткыла. Дегиле. Жер сууларды алып калайлы. Кеч боло элек, токтотуш керек. О чимкиликтерди бекерден алып отурган жок. Аларчы чимкиликтерди ошо ратификациядан өткөзүп берсин. Алар не деже кыла турган акыбал азыр. Болбосо бири-бирден алып келип соттойм, ант берем, минт берем деп коркутуп алып отурат, о Таши менен Садыр. Ошентип эле алып отурат, андай эле түшүнүп атабыз биз. Эч канча чоң акылдын кереги жок ага. Кам өрөбүз. Жаман жанагы жаш балдардын сөзүн сүйлөйт де. Мен эмне кылса бир коем, өлтүрүп коем, антип коем деп. Антип сүйлөбөй деп жүрөт го, жана умушташып кеткенде, башка кылганда, татышпаганда. Ошентип коркутуп атат да, жанагы дөпөрастардын, дөдөйлөрдүн кылыгы да булчу. Акылдуу адамчы, акылдуу жетекчилер эч качан мындай спорный эмелерди эл менен эсептешип, мындай жер суулар боюнча эл менен эсептешип, оптомдон чечпейт, дүңүнөн чечпейт. Бир-бирден чечет. Жакшынакай кылып, элге жага турган кылып, элдин көңүлүнө тое турган кылып, толо турган кылып чечет. Көпчүлүк мына Калмаматовдор айтты, Гүлжүк Исаковдор айтты, башка лидерлер деле айтып атат, мисалы таза жүргөндөр айтып атат. Бул Садыр Жапаров аңга алып барып атат, аңга алып барып бир сайга кептейт Кыргызстанды деп айткан, айткан, уккансыңар, мына интернетте толтура. Дебаттарда башка кайрылууларын да айтты. Мына ошол болуп атабы? Свет боюнча назат берди, криминал боюнча камчы сыртта чыгып жүрөт, ал боюнча принцибинен кайтты, назат берди. Коррупционерлер боюнча мынча төлөдү деп туруп, ал жана канча төлөгөнү көрсөтө элек. Төлөгөн менен алды эле аз сумма. Турабы? Канча деген коррупционерлер сыртта жүрөт, люстрация жок, реформа жок. Кана 6 ай болду, 6 ай. Канча күтүш керек дейсиңер, канча күтүш керек? Айткылачы, канча күтүш керек? 5 жыл күткүлө да дагы күтүп эле деп дагы шайлап алгыла. Силерге ошо астык кылат. Бир убал жок эли болдук да, эч нерсени түшүнбөгөнчө, убал жок эл экенбизчи.
тряпка экенбиз, мындайча айткандачы. Өзүңөрдүн кадырыңарга өзүңөр күйбөйт экенсиңер, айтпайт экенсиңер. Тызылдап болсо дагы айтканыңарды кылдырып, мына бир муштум болуп, көрүнгөн жетекчини колдой бербей, ынтымактуу болуп, мыйзамдарды мондакы шалтырук каяктагы декламацияга окшогон мыйзамдарын кабыл албай турган кылып, өзүңөрдүн эмеңерге күйбөйсүңөрбү? Өзүңөрдүн жашооңорго, балдарыңарга, курсагыңар тойгон жерде хоп майли өлүп кетсин, баягылар биз адам болбойбуз, алар адам болбойт деген болуп, ушундай ойдо жүрө бербей. Мына Али Токтакыновдарды, Улан Үсөйүн, ушуга окшогондорду гей дейсиңер, алардын жарым акылына силердин акылыңар жетпейт. Алар көрүп аткан, алар ойлоп аткан ойлорду силер ойлобойсуңар. Нелерди ойлоп атат алар? Алар эмнени ойлоп атат, силер эмнени ойлоп атасыңар? Кайра силер мекен үчүн, жер үчүн, коррупционерлерди жок кылыш керек, реформа үчүн, люстрация үчүн деп тызылаган адамдарды силер жаман көрүп атпайсыңарбы? Кайра фектерди, троллорду, ошо Садыр Жапаровдун жалданмаларын угуп алып туруп, ошолорду эчип атпайсыңарбы? Кандай түшүнбөйсүңөр? Кече ким чыкты, мисалы Садыр Жапаровдун тарапташтары чыктыңарбы? Айзада өлгөндө. Коррупция үчүн күрөш болуп атканда Райым камалсын, башка камалсын, люстрация кылсын деп чыгып эле атат, айтып эле атат ушу Токтакыновдор, Үсөйүндөр. Чыгып атасыңарбы силер? Наоборот, ошолор айтып атат кой нормально жашоодо жашайлы. Бүгүн кылбасак качан кылабыз, бүгүн айтпасак качан дейбиз деп айтышып эле атат. Силер кылып атасыңарбы? Силер айтып атасыңарбы жок дегенде? Жанагы троллдор, чимкириктер. Кайра силер патриот адамдарды, мекендеген патриотторду, ошолорду жаман көрүп атпайсыңарбы? Силер бул патриотторду жаман көрүп, буларды назат кылып, жок кылабыз десеңер, бул Кыргызстанды жок кылганыңар. Мындай активисттер, андай билимдүүлөр бизге өтө важный коомубуздачы. Айтпаган сөздөрдү айткызышат, өздөрү кодду жанагыны революцияны каалап аткандай элди бышырып, элге ошондой кылыктарды, жер сууларды берип, ошондой мыйзамдарды кабыл алып, светтерди кымбаттатып, революцияны самагандай түр кылышат. Эсиле кеткиңер келип атса, колуңа келип атса, же башка мекенге качабыз деп, же түрмөгө киребиз десеңер, кыла бергиле анда. Азыркы бийлик кыла бергиле. Аягы эмне болор экен? Баягы эле Жээнбеков, баягы эле Бакиев, Акаев болосуңар. Силер ойлобогула, алар кутулду деп, Кыргызстанга келсин эле, туягын сындырып, ошол жерде өрттөйбүз ошолордучу. Оңой эле ойлойт ошойт, миллиарддаган акчаларды жеп туруп кутулуп кетебиз деп. Силер ойлобогула. Алло, таза коом келет. Биз алысты ойлойбуз. Алысты, жакшы коомду, билимдүүлөр келет деп ойлойбуз. Силер ошко убактылынча жеп алып туруп, анан качабыз, же болбосо бир өзүбүзгө караштууну алып келип алып туруп бийликке отура беребиз, жыргап, жашап деп ойлобогула. Бардыгын жооп бере турган убагы келет. Эч камсанабагыла. Ушунчалык болбой кетип атса дагычы, аркы дүйнөдө дагы неге сен жетекчи болуп, неге сен ошол жерлерди ушунча элди тызылдатып бердиң деп отто күйөсүңөр? Кудайга ишенесиңерби? Отко күйөсүңөр, ошонча адам, миллиондогон адам жакаңарга казылат. Сен неге бердиң? Ошондо биз туукпадың деп жакаңарга казылат. Шашпагыла эле. Эч
эч бир эмеден кутула албайт эч ким. Жамандык кылып, бирөөдөн жамандык кылып туруп кутулуп кетебиз деп ойлобогула эч кимибиз. Ойлобойлу. Баары ар бир кылган кыпындай жамандыгыбызга жооп беребиз. Жооп беребиз. Ошону могу троллдор, жалданма саткындар, акча үчүн башкалардын жашооуна, келечегине балта чапкандар жакшылап ойлонуңла. Эч кутула албайсыңар. Камап салабыз деп. Чече албайбы, кеткилечи айнанайындар, кеткиле, кетиргиле, отставкасын талап кылгыла. Мына могу Израилде ушу еврейлер акылдуу экен, Южный Кореяда өнүккөн Корея акылдуу экен, өзүн жетекчилеген бир нито иш кылып койсо, кеткиле деп общий оптомунан чыгып атат. Миллиондогон эл чыгып атат. Отставкасын талап кылып атат. А биз эмне деген нерселерди кылдык, эмне деген сөздөрүнө турбады. Айтат сөзүнөн кайтат, жейт, ичет, көрүп туруп, билип туруп унчукпай отурабыз. Айнанайын шорду эл экенбиз. Ошондо дагы жок, мен аны колдойм, силер аны тийбегиле деп колдоп тура берет экенсиңер. Ушундай маңкурт болобузбу? Ушундай дөдөй кой мээ болобузбу? Тоок мээ болобузбу ушунчалык? Ойлонбойлубу? Мына өзбектер кемпир абадты уже эле берилбей атып, али ратификациядан өтө электе, жогорку кеңеште ратификациядан өтө электе уже биз аерди курорт кылабыз деп. Ана булар билет эмне кылыштычы? Аерди өнүктүрөбүз, өстүрөбүз деп уже мактанышып атат. Алар иштин көзүн билген адамдар. Аларгачы ошондой жерлер, ошондой сууларчы, могу дем алып аткан аба да керек Өзбекстангачы. Себеп биз тоолуу район болгон үчүн бүт суулар бизден барат. Ошо Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстанга чейин бизден барат. Бизден айнанайындар, ошонун кадырын билбей атабыз бизчи. Суунун, жердин кадырын билбей атабыз. Өзүчө бир алакандай, бир чоң катындын жамбашындай жерибиз бар. Ошону дагы берип атсам, чыкпай отурабыз. Кандай маңкурт тоок мээ эл болдук. Могу Южный Кореяда мына эч канча болбоду, бир 3-4 жыл эле болду. Аял киши президент болуп келгенде досу менен кызматташа коюп, досуна жеңилдик берди. Досу менен кызматташты. Жетекчи деген, президент деген эч ким менен кызматташ керек. Даже бирөөгө жеңилдик кылып бербеш керек. Жебеш керек, 1 сом жебеш керек деп ошон каматып салды го. Камады, мына 20 жылга камалды, 18 же 20 жылга камалды. Бир туура эмес кылып койгон иши үчүн, туугандар. Ойлонбойсуңарбы, жетекчи деген 1 сом жебеш керек элдин акысыначы. Элдин акысына кирбеш керек, акысы жок анынчы. Кылам деп келдиби? Кылыш керек. Кылам деген сөз бергенден кылыш керек. Кыла албайбы? Келбеш керек. Сразу ошого үйрөнүш керек биз дагычы, сразу реакция кылганга. Акылдуу коом болуш керек. Анан бир нерсе болсо эле бардыңар, саясатташып кеттиңер, саясат арам деп. Саясат менен башкарылат мекен. Саясат менен сенин баскан турганың ошо мыйзам менен башкарылат. Турабы? Бир нито мыйзам кылып койсоң камаласың деп, полный система менен жашап атабыз, турабы? Мондай мыйзам бузсаң камаласың, мондай мыйзам ду жолдо жүрсөң туура болот дегендей. Турабы? Саясат деген өзүн өзү башкаруу деген, сенин жашооң деген саясат. Анан билбей эле саясат не десе, тиян билбей саясат жөнүндө эч нерсени билбей анан арам дей бербей.
Senin balаңın, senin апаңın, ата-энеңин, өзүңүн, аялыңын полный келечеги саясатта. Ошо саясатты билгиле, туура билгиле. Ошо саясат менен башкарылат келечегибиз. Айтып турбаган нерсени, чыкпаган жанды чыгат атат. Ошо мына Израилда премьер-министри ал дагы бир туура эмес кылып койгон иш үчүн соттошуп атат. Элдер соту дагы алар президенттин премьер-министрлерин укпайт алар. Акыйкат сот жүргүзөт аларчы. Керек болсо президенттин соттойт, керек болсо ошо премьер-министрин соттойт аларчы. Керек болсо могу министрлерине чейин, жөнөкөй жарандарга чейин таза ошо мыйзамда көрсөтүлгөн жол менен соттойт. Алар о кичине акча үчүн берсең жагыңа эле чабат аларчы. Сен менин үстүмөн шылмыңдап атасыңбы деп, мен саткынды ойлоп атасыңбы деп, силерге окшоп чимкирек эмесмин деп айтат аларчы. Ошо өзүбүзгө жараша бийлик болуп атат да. Ошо Кудайым деле бар да. Кудай өзүбүзгө жараша, кыймылыбызга жараша, реакциябызга жараша, пейилибизге жараша, акылыбызга жараша, ойлогон оюбузга жараша ошо жетекчи болуп атат, келип атат. Ошону берип атат. Садыр деп эме кылдыңар. 60 миллион коротуп президент болду. Бул деген сатып алды дегенге кирет. Сатып алды дегенге. Акмактар, сатып алды дегенге кирет. Мына таза болсо, чындап сени колдосом, неден коркосуң? Мына 1 сом жумшабай. Мо эфирлерде чык өзүңүн атаандаштарың менен. Ошол жерде факт менен, аргументтер менен мисал келтирип, өзүң программаларыңа айт. Анан ошондо колдоп атса, ошондо өтүп кетсең, анан айт. Сен о барып 60 миллионду коротуп туруп, эл министрлерге чейин, депутаттарга чейин колдой деп, аларга акча берип, анан плакаттарды көчө жайнатып, кадам сайын кыпкызыл кылып жайнатпай, анан айыл өкмөт райондоруна чейин мени колдой деп, мугалимдерге чейин мени колдой деп, кызматтык абалынан пайдаланып, аны басым кылып, коркутуп, болбосо иштен кетесиң деп. Ушул да президент, таза президентке келгенби? Ошо таза жетекчи болдум дегениби? Мындай эле түшүнөбүз да, биз мындай эле түшүнөбүз. Анан ким кандай жолдо келип атат? Анан ачыгын айтса, сен көрө албайсың, сен паланчаны колдойсуң, сен түгүнчөнү колдойсуң, сен ошонун жүгүндүүсүң деп биротолу оозуңарды толтуруп жамандайсыңар. Өчүр тууган талкоо нерсе сүйлөчү, Нурбек Орозбаев, ата-энеңечи наалат сенинчи. Ушу заманга келип туулганың үчүн, кыргыз болгон үчүн наалат. Сен о гербти коюп алыпсың, Кыргызстандын желегин коюп алыпсың. Сен ошо желекти койгонго эмне стойсуң? Сенчи о жеген тамагыңа марам сенинчи. Бу турушуңдачы. Сен мен талкоо жер сууларды алып калгыла десем, эмне арамбы? Талкоо эмеспи ал? Сен садырыңды, ташыйыңды жамандап койдуң да. Ошон үчүн талкоо эмес да. Жер суу берилиш керек, сенин оюңча. Берилиш керек. Главный садыр болсо болду да, турабы? Садыр чычып берсем, жейдирган болуп калдыңар, сага ошогон эмелерчи. Саткындар. Ошо туугандар, көп сөз эшекке жүк, айткыла, тартынбак айткыла, дегиле,
өзүңөрдүн оюңарды айткандан эч качан тартынбагыла, кысылбагыла. Автор, сиз менен кандай байланышсак болот? Мен мына эфирге чыгып атам, фейсбугум бар, мессенджерим бар. Жаза бергиле. Туган бирдемкени тактап билип анан сүйлө. Нени тактайын? Ушунча элиме жомокту айтып атабызбы? Тактагым да келбейт жер суу боюнчачы мен. Болду, берилбесин. Итак, мына Совет апат 40 жылга убактылуу берилген Кыргыздын жеричи, Совет апат Өзбекстанга берилген. Ошону ала атабызбы азыр? Ала албай отурабыз. Мына алсыздыгыбыздан, военный жагыбыздан, экономика жагыбыздан, полный саясат тарабыбыздан, полный чабал болгонубуздан, алыс болгонубуз үчүн ала албай атабыз. Алар деле билип атат. Биздин алысыз болгонубуз үчүнчү, ошон үчүн билгенин кылып атат аларчы. Тоок мээ болгон үчүн эптеп 20 скорыны берип туруп алдап эптеп кандай усул менен колдонуп ошол жерлерди алып алыштыгын да билип атат аларчы. Мырзаев деген канча жылдан бери жетекчи болуп жүрөт. Каримовдун оң колу болуп жүргөн. Билесиңерби? Өзбекстандагы коен жатагына чейин, тоокканасына чейин билет алчы. Ал такшалып калган өтө куйтук куу. Өзүнүн жери үчүн, элим үчүн дегенде бардыгына даярмын дегендер. Биздикине окшогон эмес алар, ошон үчүн токтоткула деп атабыз. Мирзаев деген такшалып биротолу саясатты жеп калган адам алчы. Тышкы саясат, ички саясат полный жейт ал, билет. Билип билбей өзүң Нурбек Орозбаев өзүң сүйлөй бербе. Главный садыр болсо болду дегендей кылбочу. Мен бардыңарды чакырам мен. Ташиев менен Садыр Жапаров эптей албайт. Булар анга алып барат Кыргызстандычы. Мына алып барып атат. Светти кымбатып атат, жерлер берип атат, суулар берилип атат. Реформа жок, иллюстрация жок, экономика өлдү, бардыгы кымбаттап атат. Бир баягы эле эскилер келип атат. Достору, туугандары, кудаларына чейин ошолор эми дагы не деш керек? Эптей албай атат. Фактпы? Факт. Турабы? Дагы кандай аргумент, кандай мисалдар керек? Нурбек Орозбаев ошого окшогондор. Уже түштүктө жер суулар берилип атат. Эртең мына өзбектер миллиондо ашып кетти. Алар да көбөйүп атат. Эртең ошо түштүктү өзүбүзчө жер кылып алабыз, өзүнчө область кылып алабыз, Өзбекстандын карамына карайбыз десе. Не дей аласыңар? Эмитен эч качан бербеш керек. Бир кадам, бир тамчы суу дагы, жер дагы берилбеш керек. Айткыла, эмнесин уяласыңар? Эмнеси уят? Неден арданасыңар? Неден намыстанасыңар? Жер, суу, эл дегенде эмне намыспы бу? Уятпы? Неге айтпайсыңар? Таң калам, мен түшүнбөйм. Түк түшүнбөйм. Отурушат анан жанагы көк жакшылык кылып, кичине 5-6 сөз кылып жанагы Фейсбукта жазат коюм, ошентип кичине жазып коет. Жанагы Фейсбукта диванный эксперт болуп. Эме боюнча айткыла да, чыккыла дагы. Мына мен кече эмеде Москвага келердин алдында чек ара боюнча митингдерде жүрдүк. Айттык, дедик, 3 күн митинг кылдык. 2 күн чыкпай туруп алды эле, акыры чыгарып отчет бергенге мажбур кылдык. Ошодон кийин Таши Германиядан прямо учуп Бишкекке конуп анан Баткенге учуп барган болуп, анан эптеп эмелерди алдап келди. Баткен тургундарды.
Биздин эл дагы жоошта. Аларды деп туруп эле. Эми кече дагы мына алданып калды. 50 гектар жер берилбесин, 20 гектар берилсин деп. Айланайын. Не кылат 20 гектар берип? Ал ошо суунун башы болуп атса, не кылат? Бир сөттүк, бир кадам жер берилбесин деп турбаш керек эле. Кана логика, кана акыл жарымы берилсин. 50 гектар берилбесин деп алып туруп анан жарымы берилсин, жарымы бериле берсин, майлы дегенсип. Ошентип калды. Берилбеш керек. Ошо Орто Токой суу сактагычты ушунча жылдан бери, мына мен жашап аткан айыл ошол жер. Ушунча жылдан бери ошо Өзбекстан колдонуп келди. Мына дагы кече ошону Орто Токой суу сактагычты беребиз деп. Азыр 3 водохранилище, 3 суу сактагычты берле турган болуп атат. Кемпирабад, Орто Токой, бирөө унутуп атам, дагы бирөө бар. Билсеңер айтып койгула. Ошол үчөө анан жер берилмекчи болуп атат. Буларга суучу, суу могу жутуп аткан абазындай. Аба жутпасаң, дем албасаң өлүп кала тургандай керек буларгачы. Мо жебезе ач карындан өлүп каласың го, ошондой керек буларга суу, түшүнбөгөндөр. Буларга ошондой керек. Болбосо бир водохранилище 2-3 обласын сугарат. Түшүнүп атасыңарбы? Биз андай эң керектүү рычагтарды карматып койбошубуз керек. Жер, суу деген нерселердичи өзү кичине эле рычагыбыз бар. Ошо Өзбекстандын, Тажикстандын айылдары биздин карамагыбызда, биздин жердин территориясында калган айылдары бар. Анклав деп коет аны. Ошол анклавдарын эч качан коридор ачып бербешибиз керек, сууларды бербешибиз керек, суу сактагычтарыбызды кармап калышыбыз керек, рычаг кылып кармап калышыбыз керек аларчы. Эми неге кармап калышыбыз керек, аны дагы айтыштын кереги жок. Калганын өзүңөр мындай билбегендерге айтып атам. Өзүңөр сураштырып эме кылып алсаңар, керек суулар, анклавдар эч качан бул Өзбекстандын айылдары, Кыргызстандын территориясында калып калган айылдарына жол ачып бербешибиз керек. Башка жерден дагы ошо анклавын биз жака бер, ошо айылды биз алып калайлы деп алмашпаш керек дагы буларчы. Эртең алдыда не болуп кетет, кандай турмуш болот, туурабы, эч ким билбейт да. Рычаг деген керек бизгечи. Кармаш керек ошолорду. Мен бир сом сурап аткан жерим жок, мисалы, бийликтен, туурабы? Же могу кресло сурап аткан жерим жок. Иш сурап аткан жерим жок. Айланайын, мен Москвада жүрөм, өзүм келечегим үчүн, өзүм тиричилигим үчүн бул жакта эмгектенип жүрөм. Мага бир да кресло, бир да жумуш, акча кызыктырбайт, бербей эле койгула, берсеңер дагы албайм менчи. Миллиард бергиле. Силерге башка миллиардты кармаганда мен өзгөрүп кетпейм. Ошо миллиард берсеңер да жыртырыпчы үстүңөргө чачып берем мен. Өзүңө буйрусун деп эле. Чын да. Эртең мына 30 жашка чыктык. 33. Эртең эле 30 жаштан кийин ким бар, ким жок? Бул убактылуу эле жашайбыз. Кичине убактылуу жашаган үчүн алданып не кылабыз? Акчага, башкага, келер менен жанагы тоону казабыз. Кум төрдү алтын калбай калыптыр. Алтын калбай калыптыр деп али 20 жыл иштетет, көрөсүңбү бу алданчы касамкорлор. Чын? Анан сууну сатабыз, сууну беребиз, жерди беребиз. Бу кандай акмакчылык, кандай көкмелиге, көң баш буларчы, койме, тоок ме.
айлампаш жана кой барлыгы ошолор эле буларчы. Не кылышын өздөрү да билбейт. Акылы ошо тоону берип, сууну берип, жерлерди берип, ошо менен өнүгөбүз. Бул наоборот жок кылганга, Кыргызстанды сатканга барабар буларчы. Ошондойго барабар да. Чыккынчылык, саткынчылыкка барабар буларчы. Кечирилгис булар мындай кадамдарчы. Кечирилгис, кечирбегиле булардычы. Жооп берет алычы буларчы. Же качат бул Садыр Жапаров менен Ташы. Же камалат буларчы. Али таза бийлик келет буларгачы. Булар жооп берчү күн келет буларга. Шашпазын эле. Булар бийлигинен, кызматынан, жылуу креслолорунан жана башы айланып атат буларчы. Бул жагы беш болуп атат депчи. Бешиңер көрөсүңөр али бешиңерчи. Такансалары менен көрөсүңөр али бул. Ошо жер боюнча чече албасаң, не кыласың алмашып? Берем деп не кыласың сууну? Суу берип абир табасыңбы? Жер берип абир табасыңбы? Жакшылык көрөм деп ойлоп атасыңарбы? Арты жакшы болот деп ойлоп атасыңарбы? Мына ушу эл сүйүнөт деп ойлоп атасыңарбы? Бизге ыраазы болот деп ойлоп атасыңарбы? Жер, суу берсеңер. Жанагы айлампаш, көң баш, ашкабак баш мээсинде эч нерсе жок. Тиши саргайып, тишин өзүн карай албаган жүргөн адамдарды эле алдабасаңарчы силерчи. Жана билимсиздерди алдабасаңар элечи. Башка эч ким андай силерге окшогондорго ыраазы болбойт. Кандай адам өзүнүн жери, суу берилип атса ыраазы болот? Айткылачы. Кандай адам ыраазы болот? Эч бир нормальный адам, жер суу берип аткан адам ыраазы болбойт туган. Улуу урматтуу Камчы Ташы Садыр Жапаров деп аласыңар го. Улуу урматсыз Садыр Жапаров Ташиев. Мен көрүнгөндө урматтуу дей бербейм. Чындап улуу урматтууга татыктуу урматтуу дейм. Мен көрүнгөндө уважаемый ворлор, криминал деп айтпайм менчи. Эч качан антип айтканга да оозум барбайт. Мен алардан жиркенем, аларды көрөргө көзүм жок, көңүлүм айнайт. Андай айткангаямчы. Айтканга. Ар бир адам аны вор мени же башканы не вор болсун, ууру болсун, өзүнүн мекенине чыккынчы болсун, жер сатсын, эл сатсын, суу сатсын деп төрөйбү. Жакшына адам болуп, Кыргыздын урпагын улайын, элине кызмат кылсын, дүңгүрөгөн бакубат келечек курсун, ошондой мамлекет курсун, ошондой жигиттерден болсун деп төрөйт да ар бир ата эне өзүнүн кызын, өзүнүн уулун, туурабы? Анан кантип анан улуу урматтуу деп көрүнгөндү колдой бересиңер, Кантип ойготобуз силерди? Facebook'tan hem айтып атабыз, жакшы сөзүбүздү, жаман сөзүбүздү hem айтып атабыз. Туура түшүнгүлө деп деле жылуу сөз менен деле айтып атабыз. Кандай түшүнбөйсүңөр? Айтып атты, Түркменистан болобуз деп Текебаев айтты. Мен аны колдой берип сөзүн айткан жокмун. Ал сөзү эле туура болгон үчүн айтып атам. Кайсыл адам болбосун, ал сөзү туура болсо, туура деп айтам мен. Силер деле ошенткиле, ошентип айткыла. Туура сүйлөп атса да туура эмес деп көрүнгөндү көрө албасаңар да антип айтпагыла. Ар бир чындык өзүнүн чындыгынан бузулбайт тугандар. Ошо Текебаев Түркменстан болобуз дедиби? Мына болуп атат. Чимкирик 120 чимкирик ар бир мыйзамын хоп майлы деп колдоп берип атат, туурабы? Мына эртең жер беребиз, суу беребиз, ошону колдоп бергиле десин эле, ошолор да колдоп берет буларчы.
мына силерге 100% эмес 10 миллион процент гарантия берем. Буларчы колдойт. Бул жер, суу, эл саткандан кайтпайт. Буларчы лейж ба менин ушунча байлыгым бар, ошого тийбей айланайын Садыр Жапаров Ташиев. Мен ошого даже тон коюп берем, бир уруп ал, эми кечиресиңер го, бир уруп ал, керек болсо богуңду жейм десең эми ошолор жейт, ошолорчу. Алар ошончо миллион көздөрүнө көрүнүп, ушунча акчамы, ошончо миллиарддаган акчамы, ушунчалык үй жайларым, ошончо виллаларым, сыртка чыгарган акчаларым мен кантип жоготуп коем деп коркот да аларчы. Бүт акчалуулар келип алган, депутаттар коркот алар. Корккон үчүн бардыгына даяр. Садыр Жапаров неге Ташиевтер, неге бул депутаттарды алып отурат? Ошо буларга керек. Ушундай хоп майлы деген, любой айтканыңызды кылам деген депутаттар керек. Ошон үчүн кармап отурат. Күчкө чейин кармайт, любой мыйзамын өткөрүп алат, любой ишин жасатып алат. Анан колдон бүткөндөн использование деп коет, колдончу тряпка кылып туруп, мына деп туруп ыртып берет, мына сага деп турупчу. Вот. Анан каяктагы депутаттарды колдоп, депутаттардан колдогонуңарга таң берем мен жанагы. Эми бул сөздү бардыгын эле айтып аткан жерим жок. Жанагы колдогон, чимкирик, тролл, фейк, анан көрүнгөндү коюп колдой бере тургандар дагы көп го бизде. Ар бир выборда, ар бир шайлоодо көрүнгөндө 500 алып, 1000 сом алып, баягы жакшы болот да, андан көрүн 500-ун алсак, 1000 сомун алсак ошо пайда. Жок дегенде бир памперс алып барайын үйгө, же бир торт алып барып бүгүн бир машат кылсам деп. 1 сааттан кийин аш болот ошо 500-1000 сому туалетке түшөт ошозучу. Кыргызстан баягы экономикасы өнүкпөйт, ошол эле жашоо, ошол эле заман, тишинин кирин сормой, ошол эле. Андан көрү эме кылбайсыңарбы? Мыкты жетекчини кылып алып, общий өнүгүп, общий бакуат жашап, общий мыкты жашабайлыбы, турабы? Ошентсек болот го. Депутаттарга чейин, чоңдорубузга чейин, карапайым элге чейин бирдей жашап, бардыгыбыз бакуат жашасак болот го, жакшы жашоодо. Жер сууларыбызды бербей, ынтымакта болот го ошентип жашасак. Не кереги бар мо 500 сом, 1000 сом алданып алып, анан көрүнгөндө колдонуп берип, анан бири-бирибиз менен тытышып, тиги жакшы, меники жакшы, сеники жаман, бул сен лидериң жаман деп, ал анткен, минткен деп чукулашып, өмүр бою ушинтебизби? Ушинтип өмүрдү өткүзөбүзбү, туугандар? Ойлонуш керек да, ойлонуш керек. Beş сом, 1000 сом деп обедке эме кылып эле жеп коюп атпайбызбы, туугандар? Туурабы? Ошо туугандар бардыңарды, элди, жерди, мекенди, жер сууну сактаганга, коргогонго чакырам, ынтымакчылыкка чакырам, көпөстөрдү кетиргенге чакырам. 120 депутаты, могу министрлерге чейин, президент УКМКнын жетекчилерине чейин отставкасын талап кылганга чакырам. Жаңы жүздөр, жаңы жетекчилерди алып келгенге чакырам. Коркпой эле чакырам. Неге коркушум керек? Неге мен айтпашым керек? Неге мен өзүмдүн жерим үчүн, өзүмдүн элим үчүн, суум үчүн айтпашым керек? Неге айтпашым керек? Мен эмне Кыргызстандын жараны эмесминби? Жаранымын, кулунумун. Ошол жерде тузун жейм, ошол жердин абазын жутам, дем алам, турабы? Силер дагы ошондойсуңар. Ар бир мекениң үчүн коргошуңар керек. Ошол
коргош үчүн милдеттүүбүз. Эртең жериңер берилип атса, неге коргоп калбадың деп урпактарыбыз өлгөндөн кийин наркы дүйнөдө азылса, жакабызга азылса, не деп жооп бересиңер? Неге унчукпай турдуң деп айткылачы. Неге унчукпай турдуң? Неге коргоп калбадың ошол суу, ошол жер берилип атканда? Неге бир ооз айтып койбодуң десе, не деп жооп бересиңер? Мына мен Кудай алдында өзүмүн келе жаткан кийинки төрөлө турган урпактарыбыздын алдыбызда мына мен милдетим деп айтып атам, айта берем, дей берем. Тилими кезип алса, башыма алып койсоңор дагы, алып коркутсаңар дагы айта берем. Мага кошулган айта тургандар толтура. Анта беребиз, минте беребиз дегендерден жомоктой эле мен эме кылам, анткиле, минткиле коркпойбуз бизчи. Коркпойбуз, айта беребиз. Силер анта беребиз, минте беребиз дегенге акыңар дагы жок. Ошондой. Мына Кемпир-Абадта ошо тургундар, кара сулуктар чыкты. Мына бүгүн болсо өзгөндүктөр чыкты. Азамат экен, чыксын, айтсын, коргоосун. Өзбекстандагы келишимин полный жокко чыгарсын. Чыгарып, ошо келишимин мен элим, жерим, парламент каршы чыгып атыр деп полный келишимди, протоколун жокко чыгарсын, болду. Убакыт бар ошо келишимди жокко чыгарганга. Дагы да кеч эмес, эрте. Эмнеде тили кызык болот? Ал ким бизге Өзбекстан? Туурабы? Элим болбой атат, макул болбой атат. Деп эле койсун. Колунан келбейби? Бийликти бошотуп берсин. Кучактап отура бербей. Жер сууну берсе, биз сонун иш кылып атабыз. Мыкты чоң жумуш кылып атабыз дей. Эч качан кечирбейбиз могу жер суу берилген, мекенди саткан, элди саткан чыккынчыларчы. Сээрамна жооп бересиңер. Мен урпактарыма, мен балдарыма, кыздарыма да айтам менчи. Оң балдарыма чейин айтам. Ушулар берген, ушулар жеген, ушуларды чоң кызматтарга барып калсаңар, ушулар жоопко тарткыла деп полный урпактарыбызга чейин айтам менчи, балдарыма чейин айтам. Жоопко тартылышын. Чал болуп алсаң дагы ушу өлөйүн деп алсаң ham жоопко тартыласыңар. Башка мамлекетти бозоңор ham бизде күчтүү бийлик болот, Кудай кааласачы. Мыкты жашоодо жашайбыз. Ошол бийлик келсин эле, силерди башка мамлекеттен алып келип болсо дагычы жазаңарды берип түрмөдө чиритебиз. Түрмөдөчү өкүнө турган кылабыз. Аркы дүйнөдө дагы жакаңарга азылабыз, керек болсочу. Жакаңарга азылабыз, Кудай алдында дагы. Бу Садыр Жапаров менен Ташиев эле берип салган ушунча миллиондогон элдин жери эле бул. Неге экөө берип салды өз билемдик кылып? Бул эмне башка мамлекеттен сатып алып келди эле булардын аталары ал жерлерди деп азылабыз. Эки дүйнө азылабыз. Мындай кылсачы. Ошо туугандар, оюңарды айткыла, активдүү болгула. Өтө активдүү болгула. Активдүүлүк керек бизге ушундай моменттечи. Ушундай моментте керек. Ар бирөөңөр оюңарды айткыла. Каршы чыккыла. Отставкасын талап кылгыла. Бу Талант Мамытбеков, Садыр Жапаров, Ташиев үчөөнчү. 3 достун. Булар 3 мафия биригип алып билгенин кылып атат. Өз билгенин кылып атат. Эл менен эсептешпей, ошо Кемпир-Абад берилип атканда дагы протокол Өзбекстанга барып келишим түзүп атканда дагы бир Кемпир-Абадтын жанындагы жашаган тургундар менен келишип сурап койгон жок. Ошо Өрктү айыл өкмөтүнө Алапкага барып да ортого токой суу сактагычын беребиз деп
протокол келишим болуп атканда дагы бир барып сурап койгон жок алдынанчы. Булар өздөрү барып эле, өздөрү билип эле, өздөрү чечип коюшуп атат. Биз беребиз дедикпи, беребиз. Биз чечебиз депчи. Көзүңөрдөн май баскандар. Чече албайсыңар, чече албайсыңар. Эч качан чече албайсыңар. Эл турганда эл бар, силер жетекчи болуп атасыңар. Эл бар, ошо Кыргыз мамлекети бар. Эл бар болгон үчүн ошо жерлер бар, ошо суулар бар. Чече албайсыңар, чече албайсыңар. Жооп бересиңер. Отставкаңарды талап кылабыз. Талап кыла турган эми келек. Ошо реакция кыла турган убакта келет, ошондой реакциячы. Жээнбековдой, Акаевдой, Бакиевдей кутулуп кетебиз деп ойлобогула да. Эч ойлобогула. Чече албайсыңар, кеткиле. Кайсы жетекчи суу беребиз, жер беребиз, тоолорду беребиз. Анан өнүгүп кетебиз деп ошондой жол менен жакшы ону элестете алат. Кайсы акмак ошентип элестетет. Мен бир дагы жерди берип байып кетебиз, сууну берип байып кетебиз, мондай болуп кетебиз деген угуп элекмин башка мамлекеттерден. Тажикстан карзын бере албай, деп жерин берип калышты. Биз дагы эмне жер беребиз деп кутулуп атасыңарбы? Биз тажик эмеспиз, биз өзбек эмеспиз, биз орус эмеспиз, американец эмеспиз, кыргызбыз. Биз өзүбүзгө өзүбүз жооп беребиз, өзүбүздүн жерибиз бар, өзүбүздүн мамлекетибиз бар. Өзүбүз билебиз, өзүбүз чечебиз. Коп майлы деп ошо ар выборда эле Россияга чуркай бере турган Садыр Жапаров, Ташиев, Акаев, Бакиев, Атамбаев эмес, башка мыкты жетекчилер келет. Силерге окшогондор эмесчи. Өтө такшалган, жер үчүн, эл үчүн бардыгына даяр, ошондой кадрлар, ошондой жетекчилер, ошондой кызматкерлер келет. Кудай кааласа бардыгын тазалайбыз. Бардыгын жоготобуз. Бардыгыңарды жооп берткизебиз, шашпагыла эле. Аркы дүйнөдө эми азылабыз жакаңаргачы. Тынч койбойбуз. Айтабыз, дей беребиз, onu siz жаба албайсыңар. Дегенбиз деген, айтканыбыз айткан. Чындыкты кылгыла, пожалуйста. Кылгыла, өнүктүргүлө, жер бербей, суу бербей, тоолорду бербей, кана башкача жолдор менен, билим менен өнүгөлүчү, өнүктүргүлөчү иш орундарын түзгүлөчү, ана колдобой жатсак, жөнүм жок каршы болуп атсак, өнүктүрүп атсаңар, ушундай жакшы жылыштар кылып атсаңар, жер суу бербей атсаңар, тоону, кен байлыктарды бербей атсаңар, ана ошондо да каршы болуп атса, анан айткыла. Ошондо наразы болсок айткыла. Ошондой болуптур туугандар. Баардыгыңарды ошо Кемпир-Абадда сууну, жерди, Алапка дагы Оттокой суу сактагычын жери менен, суулары менен берилбешин токтотуу үчүн баарыңарды чакырам. Токтотуп калыш керек. Токтотуп калыш керек, токтотуп калышыбыз керек. Дагы айтам, только токтотуш керек булардычы. Токтотпосок аягычы өтө аларга да жаман болот, бизге да жаман болот. Аларым деген ошо жетекчилер эртең аягы жакшы менен бүтпөйт буларчы. Өмүр бою кара так болуп, эл бардык эл өмүр бою айтат. Мына Адаханга канча азылып атат? Турабы? Жер саткын деп. Ошондой болуп, кара так болуп калат булардын ортосундачы. Эч качан жер, суу, байлыкты
элге тиешелүү өмүр бою керектелүүчү нерселерди берип, абыр татпайт, эч бир бийлик абыр татпайт андай жолдор мененчи. Ошон үчүн жакшылап ойлонуш керек бул бийлик. Ошол туугандар, айткыла дегиле карап отурбагыла, карап отура турган убак эмес туугандар. Уят эмес, булчу тартына турган эмес азыр. Тартынбагыла, айткыла. Кыскача болсо да оюңарды айткыла, токтоткула. Площадка чыгып болсо да, ак үйгө чыгып болсо дагы, өкмөт үйүнүн алдына чыгып болсо дагы айткыла. Айыл жерлерде, райондордо, Бишкекте болсо, шаар жерлерде болсо, шаарчаларда болсоңор да чыгып айткыла оюңарды. Токтоткула бул бийликти, айланайындар, жер керекпи, суу керекпи, токтоткула. Кичинекей жерибиз бар, кичинекей эле алакандай жерибиз бар. Бир Россиянын бир областынан дагы кичинекей болуп кетебиз керек болсочу. Жердин жарымы эле Россия болуп туруп, Россия Крымды алып койду. Ошо Донбасспы, ошо областын Украинанын жерин алабыз деп атат. Ошол жерлерин аннексиялап алды. Ошонун айынан мына жердин айынан согушабыз деп атат азыр Украина менен. Согушуп келген жердин айынан. Ошонча чоң жери болуп туруп, Россия дагы жер алабыз деп талпынып атат алдыга. Биз болсо жер беребиз деп, кичинекей жерибиз бар болсо дагы. Мындай ойлонбойлу туугандар. Ойлонуп токтотпойлу, көрүнгөндү лидер кылып тута бербей, көрүнгөндү чечет деп жер сатса дагы макул, сен мыктысың, сен көрөгөчсүң деп отура бербей. Анан деп кийин абеттен кийин, бир топ жылдан кийин деп калбай, аттин деп калбай. Ошо туугандар, акыбалыбыз өтө оор, өтө кыйын. Мына жанагы кемпир абатты беребиз деп атат, Орто Токой суу сактагычты жерибизди беребиз деп атат. Жанагы үзөңкү кум төрдө казылышын уже казыла берсин деп атат. Жанагы жер үйдү казыла берсин деп атат. Булардын оозун жапты да бул алтын чыккан компанияларчы, алтын иштеткен компанияларчы. Оозторун жапты, миллиарддаган акчаларды берди. Хоп, майлы, сен бизге ушу айтканыбызды кылып бер, биз иштей берели, сен мага тийбе, мына сен могуну ал деп. Баягы түрмөдө чыккан миллиондогон акчаларды көрбөгөн адам биротто ол өзүн жоготуп койду да. Жоготуп, макул иштей берсин, эми налог төлөп атат го, эми аз болсо дагы төлөп атат го. Эми иштей берсин да деп миллиондорду алып отурушат да буларчы. Эмезе кантип айрым миллион камалат деген, кумтөр элге кайтарылат, мамлекетке кайтарылат, жер иштетиш боюнча уже токтоткула деп айтып жүргөн адам өзүнүн эме принциптеринен кайтат. Өзүңөр деле ойлонсоңор, кантип кайтып берет. Кайтканда да эч бир көп убакытта эмес, кыска убакытта өзүнүн принциптеринен, өзүнүн пландарынан кайтып берди. Эмне үчүн кайтты? Себеп бар. Ошо криминал, ошол эле олигархтар, ошол эле баягы байлар, манаптар, ошолорду булар бардыгын сатып алып алган, акчасын сатып алып келген, сатып алып келе берет буларчы. Буларда акча көп, мол, акчанын каяка иштетишти билбейт. Булар только ошогон жанагы билимсиз, тажрыйбасы жок, ушундай эптеп ушундай жолдор менен сүйлөшүү жолдор менен келген жетекчилер керек буларгачы. Ушулар тез алданат. Ошолорду буларга керек. Бул даже Кыргызстандай бир алтын иштеткен ошол
документтерди иштеткен компания алдап коюп аткандан кийин бул Кыргызстан даже ошо жер иштеткен компания алдап коюп аткандан кийин ошондой жетекчилерди бир Кыргызстан менин колумда дегени да булчу. Ошон үчүн жол бербегиле мындайларга туугандар. Сен апаң, атаң, бир тууганың, балаң келечеги ошо бир адамда болуп атат. Ошо жетекчини кантип колдогонду үйрөнөлү, билейли. Жакшы жетекчи кезечи о бир күндө айдап чыгат. Бир күн болсо дагы бир айга жетпей айдап чыгат андай компаниялардычы. Сен кимди ойлоп атасың депчи. Ошентип акча берсе. Каршысыңарды бир айга калбай бир жумада тыгат. Жакшы жетекчи келсечи. Грузияга окшотуп атайын ворлор үчүн, криминалдар үчүн атайын түрмө салып, ошол жерге жесткий режим менен, жесткий катуу талаптар менен кармайт. Ошол жерде чиритет ошондой криминалдардычы, коррупционерлерди. Ошондой жетекчилер керек бизгечи. Грузиядагыдай реформа керек. Иллюстрация керек ошо Грузиядагыдай. Эми мен айтып коерам, анан түшүнгөн жанагы сөз бар го. Сууну сиңген жерге кой, сөздү укканга айт дегендей. Эми уккандар угуп атат, түшүнгөндөр түшүнүп атат. Анан баягы эле башына жетпегендер, баягы эле китеп окубаган, эмне деп атат бул дегендер ошол мойдон калат, ошол мойдон өспөй калат, ошол мойдон өмүрүн өткөрөт буларчы. Ошентип жүрүп өмүрүн өткөрүп өлөт аларчы. Мен аларга ачынам, просто ачынам. Аларгачы ачынып боорум ооруйт ушунчалыкчы, ошондой жашоо өткөргөнүнө. Жок дегенде уялбай, бир оюн айта албаган адамдарга ачынам менчи. Ошончалык тартынышат, корунушат, сөз айта алышпайт, айткан кишини жаман көрүнүшөт, баягы эле ызылдап атат депчи. Мурдунан алысты көрө албайт, алысты ойлой албайт, билими жок. 11-классты дагы ошо остановкада өткөргөн, площадкада өткөргөн футбол менен, же тытпактарда ошентип ой менен өткөргөн адамдар ошол мойдон калып калгандар. Силерге ачынам менчи. Мен деле убагындачы которгам, окуучулук кездечи которгам, ойногом. Мен деле жыргатып ушунчалык мыкты окубагам. Бирок эми мыкты окубаганда эле бирөөтөн 0 болуп бүткөн экен деп ойлобогула. Өзүмө жараша мындай туура жазганды, башкаларды билем. Китептерди окугам, бирок мыкты өздөштүрүп алтын медаль менен эме албагам да. 3-4 менен средний эле бүткөм. Бирок 11-классты бүткөндөн кийин менин эмнегедир мекенге болгон сыртка чыгып, мисалы мен Россия 11-ди бүтүп эле Россияга иштедим да. Анан ошондой ой жүгүртөт экенсиң, неге биз ушинтип кор болуп иштешибиз керек, жамгырларда, карларда, Россиянын сууктарында иштешибиз керек деп ой жүгүртөсүң, кыйналасың, жаның ачышат, үйүңдөгүлөрдү сагынасың. Ошентип туруп өзүңө өзүң суроо бересиң, такшаласың. Анан саясат боюнча, анан жетекчилер боюнча неге мындай бизде, неге башка мамлекеттерде эмеспиз, өнүкпөйбүз деп ойлойсуң. Анан китептерден издене баштайсың. Анан лидерлердин ой караштарын менен бөлүшөсүң. Ошентип жүрүп бүт өзүңө билим издейсиң, китептерге кызыгып каласың. Анча-мынча китепти окуй бербейсиң, өзүңө важный, өтө керектүү китептерди окуйсуң дегендей. Ошентип кээ биркилер окуп жүргөндө жакшы окуганы менен кийин ошол мойдон калып калат 0 болуп. Кээ биркилер 2-3 менен окуйт дагы, окуп жүргөн убакта. Кийин баягы отличниктен
окуп жүргөндөгү отличниктерден 5-6 эсе мыкты болуп, жакшы окуп, көп нерсеге жетишип өздөштүргөндөр бар. Ошон үчүн билим алууга эч качан кеч эмес. Ар дайым алдыга умтулайлы. Пайгамбарыбыз айткандай, ар дайым билимди өмүрүбүз өткөнгө чейин изденели, китеп окуйлу. Көрүнгөндү колдой бербейли, алардын колдонуучусу болуп калбайлы. Алардын нези деп коет, куралы болуп калбайлы да. Куралы болуп калбаш үчүн өзүбүзгө эң биринчиден билим керек. Эмне болгондо туура болот, эмне болгондо туура болбойт дегенди билишибиз керек. Ошол туугандар өтө активдүүлүккө чакырам. Жерибиздин, суубуздун, мамлекетибиздин бүтүндүгүндө кармап калууга чакырам. Ынтымакка чакырам. Азыркыга окшогон бийликтин кетишин талап кылганга чакырам. Садыр Жапаров, Каланат Мамытов, депутаттарды, Ташиевтерди кетиргенге чакырам. Ачык эле чакырам. Эмнеге чакырбашым керек? Эмнеге айтпашым керек? Кыла албай атабы, кыла албайт атат туурабы? Факт болуп атат. Көрүнгөн жаман нерселерге кол буруп атат. Жер, суу берилген, тоолорду беребиз дегендей. Факт болуп атат. Ошо туугандар, ачык эле силер дагы кайрылуу жасагыла, айткыла, дегиле, бири-бирибизди ойготойлу, бири-бирибизге билим тартуулап, бири-бирибизге позитив тартуулап, бири-бирибизди алдыга умтулганды каалайлы, үйрөнөлү бири-бирибизден. Ошо туугандарым, мен аманатымы айттым, дагы айта берем, дей берем, саат сайын айта берем, күн сайын айта берем, түн сайын айта берем, уктабай да айта берем, дей берем, дегеним деген деп келгем, дей берем. Кийинки кандай бийлик келсе дагы, туура эмес кылып атса дагы туура эмес кылып атат дейм, туура кылып атса туура кылып атат, колдош керек деп талчок бергенге, наоборот көмөктөшкөнгө жардам берем. Туура эмес кылып атса айла жок, кетириш керек. Ал бир кичинекей Кыргызстан кичинекей компания эмес, туурабы? Бир кичинекей компания болсо, же бирөөнүн менчиги болсо, анда сүйлөгөнгө акыбыз жок, анда айтканга акыбыз жок. Ал мамлекет баардыгыбыздын мамлекетибиз, баардыгыбыздын жер суубуз, урпак улай турган жер. Ошо биздин балдар ошол жерде күн көрөт, ошол жерде тузун, нанын жейт, туурабы? Ошон үчүн урпактарыбызга жерлерибизди бүтүн кылып, сууларыбызды бүтүн кылып, аманатты бүтүн кылып тапшырайлы. Бүтүн кылып бере албасак, кайсы бетибиз менен аркы дүйнөгө барабыз, кайсы бетибиз менен балдарыбызга бетин карайбыз, кайсы бетибиз менен мен тазамын деп айта алабыз. Туурабы туугандар? Же туура эмес кылып айтып атсам айткыла. Ошо жерди, сууну, суу сактагычтарыбызды, тоолорубузду, кен байлыктарыбызды бүтүн алып калайлы. Азыркы жетекчилерди кетирели. Силер менен амандашып калам. Мен коштошпойм, просто амандашам. Сак саламатта жолугушкунча деп амандашып эле калам вактылынча. Коштошпойм. Ден соолукта болгула туугандар.